Узак кыскасында. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube көрөрмандары, биз бүгүн ошол Жалал Абад облусунун Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүндөгү ошол айымдын маселеси тууралуу баян кылабыз бүгүнкү ошол көрсөтүүдө. Бул биздин каарман эжебиз. Апам көзүнүн тиригинде 2008 жылы үйдү мага дарение кылып койгондо, ал эжемдер болсо ошо дарениясын түшүнбөй туруп эле бул үйдү биз сатып бөлүп алабыз деген максатта ошо жаман арам ойлорун ишке ашырышып, мен ушинтип кууп чыгышты. Мен бул үй меники деп бычак урганда мойнума, ал мындай кача калдым эле, бычак мойнуман өтүп кетти. Аз калды. Ана мен бир тааныштарымды чакырып ушинтип атат деп, алар мени үйүнө алып кетишти. Кокус мени өлтүртүп кое турган болсо, ошо диск бардык элге таркайт. Биздин ушу Кыргызстанда өзү сот адилеттүүлүгү болобу, же болбой ушинтип карып соттошуп, ушинтип өз үйүбүздөн ажырап бомжо болуп өтүп кетебизби? Мен ошону президентибизден суранамын. Бул эже атайын Жалал Абадтан келди. Бул эженин айтымына караганда буга чейин бул эженин бир тууган эжеси үйүнүн тартып алып, ошол бычак менен коркутуп, үйдөн кууп чыккан экен. Азыр бул эжебиз барарга жери жок, ошол ар кимдин үйүндө баш калкалап жатам деп атайын Жалал Абадтан биздин YouTube каналдын көрөрмандарына өз маселесин айтуу үчүн адилеттик издеп, жана ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековго дагы өзүнүн кайрылуусун жасайм деп турат. Биз буга макулдук бердик. Эгерде дагы ушундай маселелер сиздерде дагы боло турган болсо, бизге кайрылсаңыздар болот экран астындагы. Жана ошондой эле дагы бир эскертүү айта кетүүчү нерсе, бул маселенин экинчи тарабы менен дагы сөзсүз түрдө байланышканга аракет кылабыз. Эгер экинчи тарап пикирин билдиргиси келсе, экран астында жазылып турган номерибизге сөзсүз түрдө кайрылса болот. Биз алардын дагы маселесин чыгарууга болгон аракетибизди жумшайбыз. Эже, каяктан келдиңиз? Эмне маселе боюнча? Сиздин маселеңиз эмне? Ошол боюнча айтып берсеңиз башынан баштап алгач. Мен Жалал Абад облусунун Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнөн келдим. Ушул бир тууган эжем үйүмдү бербей, ушу өзүнүн кызы менен бир тууган эжем үйүмөн айдап чыкты 2017 жылы февраль айында. Мен бул үйдү өткөрүп турганым себеби мындай болгондо, мен жолдошум экөөбүз 10 жылдан бери соттошуп келебиз. Соттошуп атканда мен ошо соттошуп жүргөндө менин ЗАГСымды жолдошум жокко чыгарып койгон. Анан биз ошол эжемин Усманова Алтын кыз деген кызынын мына сүрөттө турган кыз, мына Тешебаева Айдана деп ушуну 6 айлыгында багып алганбыз да. Андан кийин 3 баласын алып келди, турмуштан кыйналып, кызы ошол Усманова Түрсүндүн кызы, Усманова Алтын кыз. Үчөөнү да кошуп 4-өн асырап алдык да, Тешебаев экөөбүзчү. Асырап алып, анан багып ошол үйдө чоңойтконмун. Ал үйдү 2098 жылы Чормон деген акадан, азыр ал дагы ошо сүйлөп берет, телефонун берем. Ошо кишиден сатып алганмын. Анан мен ушу жолдошум менен мындай кыйналып жашап аткан үчүн бул неме участокту апамдын атына жаздырып койгонмун. Жаздырып коюп, анан ушу соттошуп, жолдошум аны ЗАГСымды жокко чыгарып, кызымдын метиркесин жокко чыгарып, мени милицияга берип, сүдүрөтүп, каматып ийгени аракет жасады. Себеби дегенде, бул жолдошум мына Ташбулак айыл өкмөтүнүн адистери менен зам айыл өкмөт Сатыбалдиев, Сейит, Төрөкожаев, Давлат кожолор менен тил бириктирип алып 2,5 гектар жерди Көгарт дарыясынын жээги да, ал жерге 93 жылы өзүнүн акционерлерине жаңа эктирген. Себеби Көгарт дарыясынын жээги бузулуп кетпеш үчүн. Ошону 16 жылы эл үтүп жаңакты кыйып, Көгарт дарыясынын жээгин 24 адамга сатышты. Сатышып, ошонун акчасын сотторго берип, мен ушу аракет кылды, каматып ийишке, мен ушундай кордоду. Анан 10 миллион моральный ущерб беребиз деген мен угуп калдым.
мына кыздын фамилиясы жокко чыкты, ЗАГС жокко чыкты, 10 миллион моральный ущерб төлөтөбүз деп ошентип айтканын угуп калып, адвокатыма айтсам, адвокат айтты, үй пүйүң болсо ошо бирөөгө өткөзүп тур деди. Анан ушул үйүмдү мен өзүм 98-жылы салып, элдин бардыгы билет. 4 жетимди ошо жерде бакканмын. Анан мен бул үйдү ошо чоң эжемдин кызы Айгүлгө айттым. Айгүл, сен үйдү өткөрүп турчу, ушундай моральный ущерб берет экен, ЗАГСым жокко чыкты, кыздын фамилиясы жокко чыкты, үйдү алып коет окшойт, эми 10 миллион моральный ущербке десем, Айгүл айтты, эже, мен общежитиеда жашаймын, мен үйдү өткөрө албаймын эже, менин эже тутунган Ирисалиева Айсулуу деген эже ортагым бар, анын үйү жок, экөөбүз нан тиштешкен ортакпыз, ошону сүйлөшүп берейин деди. Айсулууну чакырды, анан Айсулуу менен сүйлөштүк. Айсулуу айтты, башыңа иш түшүп калыптыр, ортагым үчүн макул, мен үйдү өткөрүп турайын деди. Анан 14-жылы барып, Айсулуу госрегистрге козуюп замыр өткөрөт экен, ошого айттык, алар деле билет мен соттошуп атканымы. Анан Айсулуу менден үйдү Айсулууга өттү. Өткөндө булар ошо 500 миң жазып коюптур, биз аны билген эмеспиз. Анан 1 жыл өткөндөн кийин Айсулуу айтты, Майрам, эми мунул үйдү өзүң өткөрүп ал, биз да бир комната кыздарым иштеп, бир комната үй сатып алып атам, банктан акча алып атабыз, мына проблемага кошулуп кетпесин деди. Мен 10 миллион моральный ущербим азыр базар коргондо дагы деле каралып бүтө элек азыркыга чейин деле. Анан Айсулуу ошенткенден кийин анан бир тууган эжем Усманова Турсун Россиядан келип калды, неберелерин багып. Келгенде ошол мен үйүмдө мейман болуп, өзү жашап турчу эле, Чолок Теректен үй алган, үйүн сатып Россиядан балдарына кошумчалап үй сатып алып берген. Андан башка Жумакан деген кыз ошо мияга бычак көтөргөн. Россиядан келген Усманова Жумакан деген кызы дагы ошо ипотекага үй алган экен. Жолдошум колунан келишинче жардам берген, себеби бизге Россиядан гражданство алып берем деген. Аны дагы алдады бизди. Анан ошентип Айсулуу эжем өткөрүп турду. Мен сот проблемам бүтө эле, эжем анан былтыр 2017-жылы ошо Жумакан, мен үйдү мен салганмын. Айсулууга банктан мен акча салганмын. Мен бул үй меники деп бычак урганда мойнума, мындай кача калдым эле, бычак мойнуман өтүп кетти. Аз калды. Ана мен бир тааныштарымды чакырып ушинтип атат деп, алар мени үйүнө алып кетишти. Алып кетип, ана мен ошолор ар жерде жүрөмүн азыр. Ана мен сотко кайрылдым. Бир тууган эжеңизби? Бир тууган эжем Усманова Турсун. Башка бир тууганда канча бир туугансыз өзү? Биз өзү 7 бир тууганбыз, 3 кыз, 1 уул, 4-өбүз калган. Ана башка бир туугандарыңыз эмнеге кийгилишпей атат бул маселеге? Башка бир сиздин үйүңүз болсо, сиз жашап атсаңыз, эмне себептен сизди үйдөн чык дейт? Сиздин же башка үйүңүз барбы, же башка мүлктөрүңүз барбы, кандай? Менин мүлктөрүм, үйүм деле жок. Мен ошол бул үй эжеме Айсулуудан эжеме өтүп калган үчүн бул үй апамдын атына жазылып калды. Биз бир туугандар бул үйдү сатып бөлүп алабыз деген максатта ушундай кылып атат. Бул үйдү 2098-жылы салып, апам 12 жыл рак оорусу менен ооруп жатты. Апам өзүм бактым, өзүм көмдүм. Апам көзүнүн тиригинде 2008-жылы үйдү мага дарение кылып койгонда, ал эжемдер болсо ошо дарениясын түшүнбөй туруп эле бул үйдү биз сатып бөлүп алабыз деген максатта ошо жаман арам ойлорун ишке ашырышып, мен ушинтип кууп чыгышты. Ана мен сотко берсем, сотто Ирисалиева Айсулууга дейт, эжем айтат, мен 100 миң берип туруп дейт, үйдү сатып алганмын деп атат. Үйдү бааласам 3 миллион 600 миңге бааланды да. Сизге 100 миң берди эле сизге эжеңиз? Берген эмес. Анан неге 100 миң бердим деп айтат анан? 100 миң бергенмин деп 1020 сомдук расписка, мен үйүмө тиешеси жок. Мен аны башка Махмутжанга жазып бергем 2008-жылы. Ошо расписканы азыр ортого тыгып туруп, ошо 100 миң бергенмин Айсулууга. Менден карыз эле, анан ошого мен өткөрүп алдым деп жалган айтып атат. Анан мен сотко кайрылдым. Сотко кайрылсам, сот Мамадалиева деген ошо менин жана соттошуп аткан жолдошумдун кудагы экен. Ошо Мамадалиева
ошо жанакы күндөшүм менен эжемдер тил бириктирип алып Мамадалиеваны ортого тыгып 100 миңге чечтирип койду. Анан мен облус сотко апелляция бердим. Облус сотко апелляция берсем, облус сот айтты, бул 100 миңдик үй эмес экен. Бул дарение болгон экен сага. Бул үй 3 миллион 600 миң сомдук үй экен деп Мамадалиеванын чечимин бузуп область мага чечип берди. Анан булар көзөмөл берди жогорку сотко. Көзөмөл берип, жогорку соттун судьясы ушул боюнча иштен айдалды. Үметалиева Галина Дүйшекеевна деген судьяга жанакы 1020 сомдук расписканы азыр көрсөтөмүн. 1020 сомдук расписканы көрсөтүп туруп, Үметалиеваны алдап, областтын чечимин жокко чыгарып туруп, кайра өзүнө чечтирип алды да. Мына Үметалиеванын немеси. Мына 1020 сом, 1020 сом бул мага тиешеси жок да. Бул Махмутжанга 2008 жылы 14 октябрда 2008 жылы мен Махмутжанга жазып берген. 1020 сомгочу. Анан ушуну Үметалиева менен тил бириктирип туруп, Галина Дүйшекеевна менен мынакей Усманова 2008 14 жыл 1020 сомда ушуну 120 миң майрам алган деп туруп, областтын соттун чечимин Үметалиева Галина Дүйшекеевна жокко чыгарып, сузактыкын күчүндө калтырып койду да. Анан мен жогорку соттун төрайымы Токбаевага кирип айттым. 1020 сом менен мага тиешеси жок тилкат менен 1020 сомду 120 миң сомго айлантырып эсеп кысапты түшүнбөгөн судья жогорку сотто адам тагдырын кантип чечет деп арыз менен кайрылсам, Айнаш Токбаева айтты, эже замечание бизден кеткен деди. 1020 сомду 120 миң деп жазып областтын соттун чечимин жокко чыгарып коюптур. Замечание бизден кеткен деп, мына Үметалиева Галина Дүйшекеевнаны жумуштан четтетти да. Бул өзү карып калган эле аял экен. Үметалиева Галина Дүйшекеевна өзү уялгандан эле арыз жазып кетип калыптыр. Ошентип мен үйүм 1020 сомго чечилип калды. Анан жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева айтты, эже деди, биринчи эми бул сиздин ишиңиз бүттү деди. Эми деди сотко деди, жана Ирисалиева Айсулуу Талиповна кайрылсын деди. Жогорку сотко деди. Ошондо деди, Ирисалиева Айсулуу 100 миң албаса, бул үй алды 3 миллион 619 миң сомдук үй болсо, Айсулуу адашып калган болсо, Айсулуу кайрылса, биз Айсулууга мыйзам чегинде карап беребиз деди. Анан Айсулуу сотко берди. Мен майрамдан 500 миң алган эмесмин, эжесинен 100 миң алган эмесмин деп Сузак район сотторуна берсе, Миталипов жолчу кызы биздин арызыбызды кароосуз калтырды. Биз андан кийин кайра жогорку сотко кайрылдык. Жогорку сотко кайрылсак, жогорку сот Исакова деген судья өтө таза иштеген судья экен. Азыр Айнаш Токбаеванын милдетин аткарып, азыр жогорку соттун председатели болуп, ийо болуп, азыркы учурда жогорку сотту ошол эжеке азыр башкарып атат экен. Ал эжеке болсо айтты, ошо сот процессинде мынакей Исакова эже айтты. Эми не болот экен сот процесси? Сот процессинде ошо мындан аркы эмне болот дагы? Сот процессинде азыр жанакы биринчи өткөргөн Ирисалиева Айсулуу сотко берип, Сузак токтотуп койду. Токтотуп койгондо булар бузганда жана эжемин адвокаты мурун сот болуп жүрүп Батырбеков Тилек деген соттон айдалган экен. Аны айтты. Сен деди, өткөндө деди, эмне үчүн жогорку сотко деди, 1020 сомдук расписканы алып келип мыйзамды бузасың, мыйзамды туура аткарбайсыңбы деп аны тилдеди. Бул ишке аралашпагын, мыйзамсыз иштерди кылбагының. Бул Ирисалиева Айсулуу 196 статья менен кайрылыптыр. Бул адашып калыптыр. Үй 100 миңдик эмес экен. Кайра берип, Сузакка айдады. Ишти бузуп, Сузакка айдаганда, Сузакта жанакы немени, мына биздин мына распискаларыбыз, эжем кайтарып берем деген распискаларын карабастан туруп эле Сузактын соту дагы эжеме чечим чыгарып койду. 1020 сомго. 1020 сомго Сузактын соту
дагы чечим чыгарып койду. Эмне себептен соттор бул жакта Коррупция өтө сузакта өсүп кеткен. Бир эле мен эмес, менден башкалары дагы ыйлаган адамдар көп. Мына 1020 сомго Жолдошев дагы мыйзамсыз иштерди кылып, эжеме дагы чечип койду. Биз эми азыр неме кылдык, областка кайрылдык апелляция менен. Областка, жогорку сотко чейин бул иш барат да. Анан кайсы Жалал Абад областына кайрылды? Жалал Абад областына бердик. Бул мыйзамсыз ишти кылды. Бул Жолдошев судьянын иши мурундагы бузулган. Иши кылып Осмоналиевадан башкасыны жолчу кызы, Жолдошев, Смадиярованын иштери 2ден 3төн бузулду. Кайра карасын деп келсе, дагы ушундай мыйзамсыз чечимдерди чыгарып атат да. Анан жогорку соттун чечимин эмне туура колдонушпайт булар? Мыйзамды эмне үчүн булар Кыргызстандын мыйзамын иштетпей эле, ушул акча алып алышып эле, ушул акчанын күчүнө салып эле элди кыйнап атат. Кыйналдым мен. Жанагы Сузак районунун судьялары. Кайсы сот? Ат фамилиясы ким ал? Сузактын соту ошол Айжан Смадиярова төрайымы ошол ушундай иштерге аралашып атат да. Биздин ушу Кыргызстанда өзү сот адилеттүүлүгү болобу же болбой ушинтип карып соттошуп ушинтип өз үйүбүздөн ажырап бомжо болуп өтүп кетебизби? Мен ошону президентибизден суранамын. Укук коргоо органдарынан сот Айнаш Токпаева өзү замечание берип менентип 196 менен Исакова болуп бузушту ушул ишти. Мына мыйзам чегинде Жолдошев караган жок. Дагы эле 1020 сомго чечип койду. Өзү сот адилеттүүлүгү болобу же болбойбу? Эгерде сот адилеттүүлүгү болбосо, мен ошо Айнаш Токпаева мага Смадияровага үй салдырып берсин. Же жогорку сот мага 2 комната үй берет. Мен ошону талап кыламын. Мен ошого айлам кетип, ошо Кыргызстандын элинен жардам сурап, укук коргоо депутаттардан бардыгынан ушинтип адилеттүүлүк жок болгонунан ушинтип көчөдө калганыман мына Адыл деген бала, ушу баладан ушу жардам сурап келдим мен. Ушу баланын иши, ушу баланын ютубуна чыккандан бери проблемалар чечилип атат. Мен ушу балага разы болуп, ошо ютубтан көрүп, ушу жардам сурап келдим. Мен ушу суранамын президенттен, ушу жогорку соттун төрайымынан суранамын. Муну мыйзам чегинде чечип берсин, же болбосо мага там салдырып берсин. Анан бунун экинчи бөлүгү дагы бар. Эгерде мыйзам чегинде үйүм чечилбей турган болсо, мен экинчи бөлүгүндө төкпөй чачпай бардык башыман өткөн нерсени мен дискке жаздырып койгом. Кокус мени өлтүртүп кое турган болсо, ошо диск бардык элге таркайт. Ошону айткан келди. Ал кандай дискке же ал кандай диск болду? Диск бул жерде ошол мыйзам чегинде чечилбей турган болсо, мен башыман өткөн бүт бардык чындыкты мен ошо дискке жаздырып койгонмун. Ошо диск элге таркайт. Соттор кандай иштеп атат? Соттор тууган билиш, куда сөөк, өкүл ата, өкүл эже болуп кетиш.